Erkek бар жерде мушташ бар дейт. Бирок мына ушул мушташты дагы маданий түрдө спортко айландырган адамдар ким болду экен? Бул жөнүндө маалымат берүү мүмкүнчүлүгүн биз тарыхчыларга тапшыралы. Ал эми азыркы кезектеги көрүнүш, тагыраак айтканда кезектеги тасма мына ушул мушташтын, тагыраак айтканда күрөштүн кыргыз улуттук өзүнчө бир колоритке ээ болгон улуттук күрөштүн устаттары менен болгон кыскача маек. Бул окуя албетте кыргыз спорт тарыхындагы чоң окуялардын бири болсо керек. Арасында күрөш болуп, чоң күрөш болуп калды Орто Азиялык маанидеги. Мен ошондо 18 жашар элем. Салмагым где-то 70 килограммга ченинде элем. Ошондо күрөштө мен Орто Азиянын чемпиону болдум. Жалаң оор салмактарды ушу 100дөн ашык салмактар ушу 11-ни жыгып, мындайча айтканда эдине личный лидер болуп чемпиондукту алдым. Ошол мезгилден ал жерде аттуу баштуу адамдар бар экен. Алар анан бул кичинекей бала экен, сыныгы тапанча экен. Буга бир тапанча балбан деген атты коюп бата берели. Ошол өзүнүн күрөшү менен ушу элди курсан кылып көпкө чейин күрөшүп жүрсүн деп анан тапанча балбан деп ат коюп бата беришкен. Ошондон бери мына азыр карасак 30 жыл өтүптүр. Бул күнү Жалал-Абад шаарынын Токтогул атындагы сейил багындагы жымжыртыкты ал жерге улам чыбылжып келип жыйылып жаткан элдин гана үнү бузгандай. Ар бир күрөш күйөрман үчүн бүгүн чоң майрам. Анткени өрөөндө кылымдар бою өнүгүп келе жаткан элдик күрөш бүгүн өз майрамын өткөрмөкчү. Ал эми бул майрамдын негизги себеби кыргыз гана элин эмес, бул күрөштү түшүнгөн, тааныган көп улуттарга таанымал эл айтмакчы далысы жер көрбөгөн Ибрагим Узакбаевдин чоң күрөш менен кош айтуусу болду. Күрөш аренасында сиз там берген палвандар болдубу? Мен там берген палвандар бар. Мисалы үчүн эми мурдагы поколенияда, кийинки поколенияда мына жерде Өзбекстанда бир Дилмурат деген палван бар. Эми чындыгын айтыш керек, аябай бакубат, күч жагынан аябай күчтүү палван. Бул эми мындай бирөөдү мен күчтүү дегеним кыйтырчылык менен аңдып туруп жигит айын дебейт да мунун эмеси. Ушу өзүнүн биринчи түштүгү ошону аңдыбайт. Сразу нападение кылып күчү жетеби, ошону алып аракет кылып ташташка аракет кылат. Анан кээ бир палвандарга окшоп муну жатып алып, шуну аңдып бир жерден эптеп бутка тээп бата калайын деген неме жок. Ошо ак неме менен көтөрүп күрөшөт. Канча жолу чемпион болдуңуз? Эми мен Кыргызстанда мына айтып өттүк, 25ден ашык 30га жакын жолу чемпион болдум. Орто Азияда 7 жолу чемпион болдум. Ошону менен бирге мурда классикалык күрөш деп коет, азыр грек-римдик күрөш боюнча всесоюзный турнирлерде призер болуп жүрдүк. Ал күрөштөн дагы мурдагы СССР спортунун мастери деген нормативин толтурганмын. Мына ошол 18 жашымда тапанча деп атка койгон болсо, мына азыр мен 48ге чыктым. Мындайча айтканда 30 жыл ошол күрөштү кармап келдим да. Эми мына бир айтып атпадым, 2 жылда ошол мезгилде туулган балдар, мен тапанча деп атка койгондо туулган балдар азыр күрөштөн чыгып кетипти карасам. Уже алар 2 жыл 3 жыл күрөшүп 30га чыгып калган бала 20дан ашкандан кийин күрөшүп атак даңк чыгара турган болсо 30га жетпей таштап чыгып кетет. Мен тапанча деген атка конгондо туулган балдар күрөштөн карасам азыр чыгып кетти. Сиз тарбиялаган балдардын ичинен мен кечирип коесуң, мына бир криминалдуу жолго түшкөндөр да болдубу? Азыр эми заман эки аранын бири криминал, мындай чын айтканда. Кандай түшүнсөк болот эми? Мындай бир кылмыштуулукка иштетип өзүнүн өнөрүн дегендей. Жок, эч кандай андай, мисалы үчүн окуучулардын ичинен андай балдар болгон жок. Канчалык мына ушу мен өзүм билем, мен менен бирге бүткөн балдардын ичинен мынчалык окуучулар тарбиялагандары жок. Бардыгы азыр мындайча айтканда атак даңкка ээ болушту же мындайча айтканда эми биздин азыр неме кылып айтсак, бутуна туруп калышты десек болот. Эмгек менен акыл эмгеги менен уже азыр иштеп атышат да ушу балдар, мындайча айтсам. Тажикстандын Оротөбө областынын бир жерлеринде ушундай көп күрөштөргө барып күрөшкөнүбүздө сиз эми ал жердин дагы ушундай палвандары бар экен. Канча десең, мисалы үчүн берейин, ушу тизеңиз тийгизип коюп чыгып кете бериң деген учурлар болду. Мындай эми
Затырда жетип күрөшкөндө жана Дилмурат палванды айтып кеттим. Чындыгында ошо Дилмурат менен палван менен күрөшкөндө мен көп палвандарга караганда ушу палван менен күрөшкөндө бир аз кыйналыбыраак. Мен 7 жолу күрөшүп, мен 7 жолу жыгыттым. Анан кийин ал жигит айтты да, ушундай коштошуп күрөшүп бүтүп кайрылашып атканда узатышы бери жака чейин келишип Өзбекстандан мени Ибрагим Жанаке dedi bir жолу сиз анын үстүңүзгө чыгышым бар. Мен жакшы барыңыз, дагы беттешебиз деп ушундай деди. Андан бери дагы көп беттештик. Эми мына ушуну менен күрөш токтотуп жатабыз. Ал жигитти 7 жолу күрөштүк болгон. Жана башта айтып өттүм, ошол мезгилде мен 70 килограмм элем. Эми бул кээ бир маалда айтышат, бул тапанча өзүнүн эң мыкты приемун айтпайт дешип калат. Ошол бир ыкма бар да менде мындай айтканда. Ошол ыкмага өзү келгенде ал веске карабайт да, 120 болсун, 140, 150, 160 килограмм болсун, мен ошо кол учуда оңой эле чаап коем да. Ошол жанагы 18 жашымда ушундайдан бир 11-ди жыкканымда, бул чыныгы тапанча экен. Бат эле ушундай чаап жатат деп, мына адамдар бата беришкен да. Ошо ыкманы өткөрдүңүзбү окуучуларыңызга? Бул ыкманы окуучуларга айтып деле жатам, неме деле деп жатам. Кээ бирөөлөрү şu ança-mınça kılıp atat, şunu bu ıkmanı negedir жақсы аткара алышпай атат. Мен айтам бир жагы баягы биздин немеде айтып калат, Алла Тааланын же болбосо природанын берген бир сыры барбы, мында немеси барбы. Кээ бир мезгилдерде мен ошол ыкманы пайдаланганда өзүм да сезбей калам. Көзүмдү ачсам эле ушундай үстүзө турганымды сезем. Противнигим дагы күрөштөн чыгат, билбей калдым, кандай чапканын билбей калдым деп сүрүп кете берет. Эми чоң күрөштөн кеткенге бир жагы мына ошо 18 жашында тапанча атка конуп, азыр 48ге кылдым. Возраст дагы барып калды бир жагы. Баягы кыргызда мындай деген макал бар, 50ге жашың барганда эрдем сынып не пайда деп коет бир жагы. Экинчи жагы окуучулар көп. Азыр окуучуларым күрөшүп жатса, алардан неме талашып, мен мурда шумаланып ортого чыгып алсам дагы болбойт экен. Үчүнчү жагы мына ошо баягындай Өзбекстандагы, Тажикстанда көп күчтүү палвандар, Кыргызстанда күчтүү палвандардын көп бардыгын жыгытып, шумалгача мына эми айтып келет, анча-мынча мүзүрүлгөн учурлар болот, эми желкеси жерге тийбеген палван деп эсептеп коюшат. Возраст баягы жаш өтүп калгандан кийин жаш жигиттер бирөө жарым менен чыгып дагы жер таянып калсак, бу тапанчаны жыгыттым деген неме болот. Ошо өз ар бирибиз менен өзүбүздүн ушу баягы мындайча айтканда авторитет менен чыгып кеткенибиз дурус го дейм. Жаш дагы барып калды. Мен Тапанча палвандын бүгүн чоң күрөш менен кош айтуусу албетте күрөш токтоду дегендикке жатпайт. Анткени бул күрөштүн көрмандары албетте устаттын дагы көптөгөн окуучулары элдин намысын коргоо менен бирге көптөгөн майрамдардын каарманы болоруна терең ишенишет. ушул суроону бербей эле коеюн дедим эле, бирок эми учур келип калды. Асабадагы жазылган макалага бир кичине өзүңүз комментарий берип берсеңиз. Кандайча ушул макала чыгып калды? Асабадагы жазган макаланы азыраак туура эмес жери дагы бар. Биз баягы Манастын 1000 жылдык тоюнда, маракесинде таласта күрөш болгондо, абсолюттук чемпионат болгондо финалга барып калдым. Мен дагы эми күрөшүп финалга барып чыктым. 4 палван менен жыгып Казакстандыкыны чүйдөн жана таластан жыгып финалга бардым. Ошол эле мезгилде Баяман деген бул жана айтып өттүм, бир жагы иним болот өзү. Биздин чоң аталарыбыз бир тууган. Экинчи жагы менин учунегим, үчүнчү коңушубуз өзүбүз. Ошону тарбиялап ушунча немеге жеткиргенбиз. Ал жигит менен финалга чыгып калдык. Ошо как раз мен ошондо мына күрөштү таштап атамын, ушундай болуп атат. Кимге таштайм деп ушинтип аткан мезгилде анан кийин мен ошол жерде мен мына ушундан кийин күрөштү токтотомун. Күрөштө мына жаш иним учениктерге мына өткөзүп жатамын. Күрөш болду деп ошо баягы өткөзүп чыгып кеткенмин. Сиз усталыкты өткөрдүңүз эми. Мен эми ошо күрөштү ушу менин ыкмамды эми улап кетсин. Мен эми баягы жыйынга чыкпаймын ушул.
Mendey balban bolup em üçünigim ulap ketsin dep ötkürdüm. Ayakta men düşünüşümçe siz absolutluk tituldu tapşırdı degendey manide yazgan. Kiçine jakşı түшүнүк болбой калган. Efirde Bişkek Transit.